Урматтуу мекендештер, биздин бүгүн Москвадагы эмгектенип жаткан талаштык туугандарыбыз президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылуу жазууну чечтик. Баарыңыздар жакшы билгендей, 3-4 күндөн бери соц тармакта министрибиз, саламат сактоо министри менен Сабырбек Жумабеков, ортопед 4-көр больницанын жетекчиси экөөнүн ортосунда бир кайым айтышуулар болуп атат. Кызматтан алып, эми кызматтан алганы ал эми министрдин чечими чыгар, биз ага киреше албайбыз. Болгону саламаттыкты сактоонун министринин сөзүнө биз абдан нааразы болуп атабыз. Жалпы эле Талас элине шек келтирген сөздөрдү сүйлөп, кайрылуусунда интернетте жүрөт. Аферисттер жана бүт жака таластыктар толуп кетти, тазалаш керек деген. Бул эмне деген акмакчылык? Трайбализм. Бул мындай адамды трайбализм дейт. Мындай адамды ким айтат? Министр деп. Бул адам биринчиден бул өзү аферист. Дүйнө жүзүн каптаган коронавирус оорусун эч бир вакцина токтото албай, ушул күнгө чейин вакцинаны, күчтүү вакцинаны чыгарышып, жеңе албай келаткан ооруну биздин саламаттык сактоо министри ошол кезде былтыркы бир чыгарган выступлениясында элдин алдында телевиденияда уу коргошунду мына минти ичсеңер аягасыңар деп жалпы элге тартуу болуп атат. уу коргошун дегенди буну билген бир тааптар гана оорулуу адамды жанына отургузуп алып ичирет. Аны туура эмес ичип алса адам өлүп калат. 6 миллион адамды өлтүрүп коюш бир эле акмак министрдин колунан келип атат. Саламаттык сактоо. Бул аферист. Биринчиден өзүң аферист болуп атасың. Урматтуу саламаттык сактоо министри, мындай аферистигиңди токтот. Элди бөлүп жарба. Анан урматтуу президентке кайрылабыз. Ушуга окшогон трайбалист, ушуга окшогон адамдарды эмне үчүн министрге шайлайсыз? Бул айтып атат, Сабырбек Жумабековду тегерегине бүт тааныштарын алып келип алган деп. Сен өзүң тааныш аркылуу келбегенде кандай келдиң? Айтып берчи. Президенттин түрмөдө жатканда кайра кирип барып, ден соолугун сурап отуруп, азыр ошол аркылуу келип атсың. Же эмгегиң сиңирди Кыргыз элинде? Эмне кылып эмгегиң сиңирди? Сен эч ким тааныбайт, Кыргыз эли толком тааныбайт. Сабырбек Жумабековду дүйнө жүзү тааныйт. Дүйнө жүзүнө кадыр баркы бар. Керек болсо коңшулаш мамлекеттер, башка мамлекеттер чакырып келип атат. Аны ал кишини чакырып операция жасатып атат.